Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Мажа рахимахулла өзүнүн сунанында чыгарган хадисинде, бул хадис Саубан радияллаху анхудан келет. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла а'ламанна aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi hasanatin amsali jibali tihama fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura." Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men özümdün ümmetimden bolgon ушундай адамдарды билем" дейт. Ушундай бир коомду билем, менин ümmetimden болгон. Алар эртең кыямат күнү Тихама тоосундай болгон чоң сооптор менен келишет дейт. Тихама тоосундай болгон чоң амалдар менен, ошондой жакшылыктар менен келишет дейт. Бирок Алла субханаху ва таала ошол адамдардын ошондой болгон чоң соопторун текке кетирип, алардын ошол амалдарынын соопторун эмне чаңга айландырып жок кылып жиберет дейт. Ошондо Наби саллаллаху алейхи ва салламдын сахабасы ошондой болгон адамдардан таң калып: "Я Расулаллах", Саубан радияллаху анху, "Я Расулаллах, сифхум лана, жаллихим лана, ан ла накуна минхум ва нахну ла на'лам" дейт. О Аллахтын элчиси, ошондой мындайча айтканда ошондой зыянга учурай турган адамдарды бизге сыпаттап бериңизчи, аларды бизге ачыктап бериңизчи, биз сезбеген абалда ошол адамдардан болуп калбайлы дейт. Ким алар? Ошондой сооптор менен келип, бирок Аллах алардын соопторун жууп жибере турган адамдар кимдер? Алар бизге ачып бериңиз, о Аллахтын элчиси дейт. Айтканыбыздай, биз сезбеген абалда ошол адамдардай болуп калбайлы дейт. Ошондо Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ама иннахум ихванукум ва мин жилдатикум" дейт. Ал адамдар силерден, башкача айтканда мусулмандардан эле дейт. Силерден эле, силердин өзүңөрдөн, мусулмандардын арасынан дейт. Ва яхудуна кама тахудуна минал лайл дейт. Ау кама кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям, силер сыяктуу эле алар дагы кечинде, түндөсү намаздарды окушат дейт. Валакиннахум бирок дейт. Алардын ошондой бир абалга жете турган абалы, валакиннахум бирок алар ида халау би махаримилла интахакуха дейт. Алардын негизги жанакы абалга алып бара турган сыпатын баяндап атат. Алар эгерде Аллах арам кылган нерселер менен өздөрүнчө кала турган болсо, эч ким көрбөй турган жерде арам иштер менен, арам иштердин алдында калып кала турган болсо, башкача айтканда эч ким көрбөгөн жерде арам иштерди жасашат дейт. Эч ким көрбөйт, адамдар жок, бирөөлөр укпайт, бирөөлөр көрбөйт. Ошондой абалда калыша турган болсо, Аллах арам кылган нерселерди жасашат дейт. Арамдарга түшөт дейт. Мына ушул адамдар эртең ушунчалык чоң Тихама тоосундай сооптор менен келгенде, бирок ал жакшылыктарынын, ал амалдарынын соопторун таба алышпайт дейт. Эмне үчүн? Айтканыбыздай, арам нерселерди жасашат бирөөлөр көрбөгөн жерде. Анткени адам бирөөлөр көргөн жерде арамды жасай албайт. Мүмкүн алардан тартынат, алардан уялат, бирок эч ким көрбөгөн жердечи алар Аллах көрүп турат деген сезимди өздөрүнө алып келбестен, Аллах көрүп турат деп ал арамдан сактанбастан эмне кылышат? Ошол арамды дароо ошол арамга түшүп, арамды жасашат. Ошол адамдардын соопторун Алла субханаху ва таала жок кылып жиберет деп атат, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан мусулман адам, өзүнүн соопторуна күйө турган адам, эртең амалдарынын соопторун эч бир кемибестен табууну каалаган мусулман адам, Алла субханаху ва тааладан бирөөлөр көрөбү, бирөөлөр көрбөйбү, бардык жерде Аллахтан коркуу менен, Аллахтын арамдарынан сактанууга аракет кылуу керек.